Азыркы учурда айымдар дагы мырзалардан тең кем калышпай, өзүнүн ишкерлик чөйрөдө дагы мыктылыгын көрсөтүп келет деп жаңылышпайм. Себеби дегенде биз бүгүн дал ушул ишкерлик айымдарда, тагыраак айтканда ишкерлик ролунда айымдар деген темада сүйлөшөлү деп турабыз. Бул тема сизге кызыктуу болсо, дал ушул ишкерлик чөйрөдө өзүн мыкты деп көрсөтө алган инсандарды студиябызга чогултуп олтурабыз. Анда алдыдагы 45 мүнөт биз менен болосуздар деп терең ишенем. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Хош келипсиздер биздин студиябызга. Баарыңыздарды көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Мисалы үчүн биздин Кыргызстаныбызда ишкер аялдарды колдоо коалициясы эмгектенип иштеп келет. Ушул ишкер аялдарды колдоо коалициясы кандайча түзүлүп калган, анан мындай инициатива кайдан келди, кандай максаттарды көздөйт, балким биздин азыркы учурда бизди көрүп аткан жарандарыбызга да кандайдыр бир пайдасы тийип калар деген ойдо сурагым келип атат да сизден. Саламатсыздарбы? Сурооңузга чоң рахмат. Бул жерде болуп отурган абдан кубанычтамын. Анткени бизди көрүп жаткан ишкер айымдар жана негизи бүткүл Кыргызстандагы ишкер айымдарга ушул коалициянын иши абдан маанилүү деп ойлойм. Жана бизге кошулууну чакырам. Эмне максатында пайда болгон десеңиз, былтыр 2021 жылы биз апрель айында Борбор Азия боюнча улуттук айымдар ишкерлигин өнүктүрүү боюнча повесткасын иштеп чыгуу программасын баштаганбыз. Бул программа Кыргызстанда, Казакстан, Таджикистан, Узбекистан жана Түркмөнстанда ишке ашырылат. Ал эми бүгүн болсо бул жерде Кыргызстандын коалициясынын мүчөлөрү отурат. Ал биздин долбоордун алкагында ошо биздин негизи канча жылдан бери эмгектенип келген, айымдардын укуктарын коргогон, айымдарга мүмкүнчүлүк түзүп берген, айымдарды бириктирген айымдардын бизнес ассоциациялары бар. Жана айымдарга мүмкүнчүлүк түзүп берген коомдук уюмдар дагы бар. Андан кийин албетте ар бир абдан маанилүү ишти жасайт. Бирок биздин көйгөйлөр абдан көп да. Жылдан жылда биздин экономика абалыбыз өзгөрүп жатат. Ковид да абдан чоң өзүнүн таасирин берди. Жана көптөгөн башка кыйынчылыктар бар. Ошондуктан бүгүн жана ошондой эле жаңы өзгөрүүлөр пайда болуп атат. Мисалы электронный коммерцияда жаңы түрдөгү ишкердүүлүк. Ошол жаңы мүмкүнчүлүктөргө ишкер айымдарды колдоого жана кыйынчылыктарды чогуу чечүүгө биз ушул айымдардын бизнес ассоциацияларын жана айымдардын коомдук уюмдарын биригүүгө чакырдык. Биригип биз Кыргызстандын айымдар арасында ишкерликти өнүктүрүү жана айымдарга карата зордук зомбулукту токтотуу боюнча улуттук коалициясын түздүк. Ал коалицияга бизге бүгүнкү күнгө 22 уюм Кыргызстан боюнча бирикти. Ар бир уюмдун өзүнүн айым мүчөлөрү бар. Андан кийин ушул коалиция жаңы ишин баштап атат. Андан кийин бул коалициянын максаты улуттук биздин Кыргызстанда бүгүнкү күндө айымдардын абалы кандай жана кандай көйгөйлөр турат. Албетте көйгөйлөр көп, бирок биздин максатыбыз жылдан жылга кандайдыр бир көйгөйлөрдү көтөрүп чыгып, мисалы жакынкы 2 жылга 3-5 көйгөйдү көтөрүп чыгып, аларга чечим таап жана ошол чечимди ишке ашыруу. Албетте бул коалицияны биз күтүп атабыз. Коалиция өзү гана эмес, биз көйгөйлөр чечүүгө жана айымдарга ар бирибизге мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө ар бир адамдын ролу чоң да. Ошондуктан коалиция биздин мамлекет менен биргелешип, биздин бизнес ассоциациялар менен биргелешип жана баардык ким айымдарга мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө, экономиканы өнүктүрүүгө салымын кошом деген адамдар менен чогулуп, биз ошо ишкердүүлүккө мүмкүнчүлүк түзүп берели деп ишти баштадык. Абдан жакшы иш менен алек болуп атыптырсыздар. Мынакей айтып калдыңыз, 22 уюмдун мүчөлөрү бизге мүчө болуп киришти дедиңиздер. Бул 22 ассоциация да, ошондо. Сизден сурагым келип атат да, ошол силерге мүчө болуп кириш үчүн кандайдыр бир нерселер талап кылынабы? Кантип тандайсыздар дал ошол өзүңүздөрдүн курамыңыздарга алыш үчүн? Албетте биздин коалицияга мүчө болуу ачык, бирок биз ошо коалицияга айымдарды бириктирген уюмдарды, бул не обязательно зарегистрированный уюм, неформальный, мисалы айылдагы бир айылда ишкер айымдар бириккенде эле 15-20 мүчө болуп, алар чогуу иш алып жүрүшөт, алар дагы биригишсе болот да, бизге кирсе болот. Кандай күтүүлөр бар? Коалицияга ким кирсе болот? Биринчиден бул ишкер айымдар менен иштешкен же айымдарга зордук зомбулукту токтотуу боюнча иш алып барган кандайдыр бир инициативный группа же уюмдар. Биринчиден, экинчиден булар айымдарга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз, биз иштөөгө даярбыз, биз башкалар менен биргелешип
чогуу иш кылганга даярбыз деген уюмдар чыгарабыз. Ал эми үчүнчүдөн албетте бул уюмдардын кандайдыр бир өздөрүнүн мүчөлөрүнө, айымдарга дагы алардын кандай керектүүлөрү бар экен деген боюнча билими же маалыматы бар болуш керек да. Анткени ар бир уюм бул уюм эле эмес, бул канча деген айымдардын үнүн жана керектөөсүн представлять эткен коомдук бирикмелер деп ойлоймун. Мына жогоруда өзүңүздүн сөзүңүздө айтып калдыңыз, ишкер айымдардын укуктарын коргоо турат дедиңиз. Зордук зомбулукка кабылган айымдар менен иштешүү дагы кирет дедиңиз сиздердин иштөө принциптериңиздерге. Ошону улам сиздерден сурагым келип атат да. Мына акыркы учурдагы ошол пандемия дагы, ковид дагы аябай таасирин тийгизиши мүмкүн алардын ишмердүүлүгүнө деп калдыңыздар да. Сиздер эми демек жардам бересиздерби? Дал ошондой ошол маселелерден арылуу үчүн, укуктарын коргоо үчүн сиздер тарабынан мындай жардамдар болуп турабы? Биздин коалициянын максаты негизи бул кандайдыр бир ориентирлерди түзүп чыгуу. Анткени жардам берүү, коргоо боюнча уже биздин мүчөлөр иш алып келип баратышат. Алардын дагы келечектеги пландары бар, бетме бет ар бир айым менен иштешкенге. Бирок биздин коалициянын максаты ошол уюмдарды бириктирип, андан кийин мисалы ар бир уюмдун өзүнүн күчтүү нерсеси бар. Мисалы бул жерде курак ментордук программасы күчтүүлүгү бар. Лига женщиндин өзүнүн мисалы адвокация боюнча күчтөнжөрү бар. Экөө биригип чоң иш кылса, анда биз комплекстүү түрдө ишкер айымга жардам бере алабыз да. Ошон үчүн биздин коалиция максаты бириктирүү. Рахмат. Мынакей Лига женщины деп калдыңыз. Айымдардын лигасынан бизге атайын коногубуз келип отурат. Дал ушул биз айтып калдык. Жогоруда коалиция депчи, ишкер айымдарды коргоо, колдоо коалициясы. Эмне себептерден кошулуп калдыңыз? Баягы биргеликте иш алып баруу үчүн эле баягы жакшы жыйынтыктарды берет деп ойлойсузбу? Ушул суроолду көп берип атышат. Сиздер мына 1-2 жылдан бери иштеп атасыздар. Эмне үчүн дагы коалицияга кошулуп кеттиңер? Сиздердин эле максатыңар ошо болчу, ишкер айымдарды колдоо. Жалаң эле биз өзүбүздүн региондо, өзүбүздүн Кыргызстанда эмес, керек болсо ушу Борбордук Азиядагы аялдарды бири-бири менен тааныштырып, ошол боюнча иш алып баруу. Мына сентябрь айында Өзбекстан, Кыргызстан форумдары өттү, ошо Лига уюштуруп. Бирок эмне үчүн бириктирип атабыз? Биринчиден мен бул жерде бир маселени белгилеп кетким келет да. Бул деген биздин айымдар, ишкер айымдар, биздин ассоциациялар бир жогорку деңгээлге чыкканынын белгиси да. Азыр бири-бирибиз менен жалаң эле бир мындай конкуренция дейт, мындай бир атаандаштык деген нерсе калып, биз чогуу биригип, мындай здоровая конкуренция деп коет го. Ошол багытта иш алып барууга бир жакшы нерсе. Анан туура айтылып кетип атат. Бир Лига бир, вот биздин Лига, общественный фонд Женская лига Центральной Азии аты өзү айтып атат. Бирок бул жерде билесиздер, көп жылдан бери иштеген тажрыйбалуу ассоциациялар бар. Бардыгыбыз бизге жетишпеген билимди бөлүшүп, биздин тажрыйбаны бөлүшүп, анан келген жаңылыктарды чогуу иш алып барып, мен ойлойм, бардыгыбыз бириккенде бир топ кыйынчылыктарды биз жеңебиз. Анан дагы бир нерсеге мен көңүл бургум келип атат. Мен мындай үмүттөнөм, бул коалиция бизге жалаң эле Бишкекте, Борбордо же Борбордук Азия эмес, мүмкүн ошо алыскы региондорго барганга, ошо алыскы информация жетпей, мүмкүн билими жетпей, бүгүнкү мына бизге жетиштүү болгон жанагы информационный поле жетпей калгандарга мүмкүн бизди бардыгыбыз бириккенде бир ассоциация же экинчи ассоциация аркылуу ошолорго и жардам, и маалымат жетет. Айтылган ориентирлер түзүп берүүгө жардамдар болот деген мен ойдомун. Ишмердүүлүгүңүздөр кайсыл нукта жакшырды, кандай иштер менен алек болуп атасыздар азыр? Мен айтып кетишим керек. Бул Лига жаңы түзүлгөн. Жаңы жылдын астында декабрь айларында түзүлдү. Азыр биринчи жолу биригүү болду. Биринчи жолу биз өзүбүздүн ойлорубузду айттык, өзүбүздү эмнени күтөбүз бул Лигадан азыр чечип алдык. Ошо эмнени күтөсүңөр? Вот мен эмнени күтүп атам, биздин Лига эмнени күтүп атат? Биригүү аркылуу бир топ маселелерди керек болсо ошо өкмөткө, мамлекеттик органдарга коюуга күчүбүз жетет деген ойдомун. Ошо кандай бүгүн тоскулдуктар бар, барьерлер бар. Мүмкүн мыйзам талаасында бир топ тоскулдуктар бар. Ошолорду алып чыгуу бардыгыбыздын атыбыздан коалиция атынан кайрылуу жеңил болот деген ойдомун. Мен дал ушул берүүнү тартып келебиз да көп эле жолчу, анан бизнесте мындай аял эркекте бөлүү, айым мырза деп бөлүү бул бизнесте таптакыр болбошу керек дейт да. Бизнесте
да мындай тандабайт деген ойду айтты эле да. Канчалык деңгээлде кошуласыздар ушуга? Мен мындай деп ойлойм да. Эгерде бөлүү болбош керек. Эгерде болсо, айымдарга бир топ жеңилдиктер болуш керек. Себеби айымдар бүгүн көп кыйынчылык менен тоскоолдук болот аялдарга. Өзүңүз туура айттыңыз. Кээ бир жерлерде өзгөчө айылдарда аялдарга көп мындай ишенбестиктер бар. Анан Дискриминациялар деле болушу мүмкүнбү айымдарга? Дискриминацияны мен айта албайм, бирок бар болсо керек. Дискриминация по полу, конечно, По полу болобу? Да, болушу мүмкүн. Анан мен айтам, ушул финансыларга жетиштүү деле бир топ кыйынчылык болот. Аялдар кредиттерден ала албайт. Себеби аялдарда ушу залогко кое турган мүлкү жок болуп калышы мүмкүн. Болсо да күйөөсү менен көз каранды. Көз каранды. Анан мен дагы бир нерсеге айтып кетким келет. Биздин үлүш жерлер берилген, билесиздер. Бул ар бир ушу жарандык биздин аялдарды, ушу кыздарды деле менчиги да, аларга менчик катары үлүш берилген. Бирок ошону деле бүгүн биздин аялдар колдоно албайт. Себеби ал жерде сиз айткандай же күйөө менен макулдаш керек, же атасы, же бир туугандары. Ушул жактардан аялдарга бир топ тоскоолдуктар бар бүгүн. Бул баягы укук жаатында дагы иштелчү көп иш аракеттер бар турбайбы? Мындайча айтканда. Мынакей биздин катарыбызда Айнура Саганбаева жекебиз келип отурат. Айнура эже, сиздердин ишмердүүлүк эмне менен байланыштуу? Баягы элибизге түшүнүктүү болуш үчүн өзүңүз айтып бергениңиз тууралуу кане. Мен ушул ишкерлик менен 25 жылдан бери алек болуп келатам. Ошого абдан ыраазымын. Ага чейин мугалим болуп, доцент болуп, заведующий кафедра болуп, декан болуп иштегем Американский университетте. Анан абдан сүйүнүп атам, ушу 25 жыл мурун ушундай чечим кабыл алганыма. Анткени мен өзүмдүн болгон таланттарымдын баарын ачып, мүмкүнчүлүктөрүм көбөйүп, азыр өлкөлөрдү да кыдырып, балдарыма дагы жакшыраак билим берүүгө мүмкүнчүлүгүм бир топ бар. Бир топ жакшы нерге жетиштим. Бирок менин оюм боюнча ишкер айымдардын көйгөйлөрү абдан көп. Жана сиз мырза айым деп атпайсыздарбы? Бул суроо укук жана мүмкүнчүлүк боюнча суроо. Укуктарыбызды баарыбыз бирдей, Конституцияда жазылган. Бирок мүмкүнчүлүк тарабынан биз абдан эле, кандай десем, абдан эле аз мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени аял затында үй бүлөнүн баары аял затында. Жоопкерчилиги, кайната, балдары, күйөөсү ооруса ким багат? Садиктерибиз жетишпейт, мектептерибиздин акыбалы начар, жана башка тултура проблемалардын баары ошо айыл затында кала берген. Аял затын артка тартып турат, Абдан тартып турат. Биринчиден, экинчиден ошо информация деп айым айтып кетти, информация жаддагандан дагы абдан мүмкүнчүлүктөрү аз. Анткени ошо үй бүлөнүн иш алек болуп атып, эч жака бара албайт, тренингтерге Бишкекке бара албайт, мисалы Таластан, Нарындан жана башка ушундай көйгөйлөр бар. Кредиттерди да айтып кетти. Бирок эң негизгиси менин оюмча, алардан тышкары, мен айтып айткандан тышкары, биздин өлкөбүздө дейин, эл арасында ушул ишкер айымдын мааниси, заты, ойногон ролу өтө эле төмөн да. Аны колдобойбуз. Аян эмне кыласың? Үйдө отур. Ай, балдарыңды кара деп уруксат да берилбейт өзгөчө айыл тарабында. Ошол да чоң көйгөй болуп турат. Ошондуктан менин оюмча ушу информационный кампанияларды жүргүзүп, эгерде айым жакшы билим алса, ишкерлик менен дагы үй бүлөсүнө акча таап келсе, балдарыбыз аман эсен болот. Балдарыбыз жакшы билим алышат. Ошондуктан ошонун маанисин үй бүлөгө, туугандарыбызга, айыл жергелерге жеткириш керек. Ошондуктан биздин ушул бир топ айымдар 10 жыл мурун, 10 жылдан бери абдан эле чоң нерселерди кылдык, ассоциация катары. Туш тарапка бардык, айылдарга бардык, тренингтерди бердик, бир топ информационный кампанияларды жүргүздүк. Бирок эң негизи кылган жыйынтыгыбыз ошо өкмөт менен сүйлөшүп атып 10 жылдан бери. Ноябрда өткөн жылы биздин өлкөбүз, абдан кубанычтамын, биздин өлкөбүз акырында ушул ишкер айымдарга арналган өзгөчө мамлекеттик программаны кабыл алды. Эмне үчүн? Анткени бул экономика жактан биздин өлкөбүзгө абдан чоң таасир бере турган нерсе. Анткени айымдар чоң бизнестерде
тилекке каршы катышпайт, ага жете албайт, мүмкүнчүлүгү өтө эле аз. Ошондуктан айымдар микро, кичинекей жана ортоңку эле бизнестерде алек болот. Именно ошол сектор ВВПнын чоң жагын түшөт. Чоң бизнес эмес, именно экономиканы жылдыра турган, өстүрө турган нерсе бул средний класс деп коет дүйнө жүзүндө. Ошол болуп эсептелет. А ошол кичинекей жана орто бизнестерде жалаң айымдар катышат. Ошондуктан эгерде өлкөбүз, анан уюмдар, ассоциациялар, анан бул түзүлгөн коалиция ошолорго бир аз көңүл буруп койсо, мен толук ишенем. Элдин деңгээли да көтөрүлөт, ВВПбыз да көтөрүлөт, ВВП көтөрүлсө, пенсиябыз көтөрүлөт, мектептерибиз жакшырат, больницаларыбыз жакшырат. Ошондуктан ошол коалициянын түзүлүшү өтө керек нерсе. Мисалы биз ошол курак уюму абдан күткөнбүз. Анткени 10 жылдан кандай жакшы нерселерди күтүп атасыздар азыр? Мына жакында эле уюштулган экен. Эмнелерди үмүт артасыздар бул коалициянын жардамы менен? Мен айтып кетпедимби, программа кабыл алды. Ошол программаны ошол январдан баштап 5 жыл иш жүзүнө аткарышыбыз керек. Аткарыш үчүн бир организация, бир жалаң эле мамлекет аткара албайт. Аны аткарыш үчүн баарыбыз чогулсак, бир казандан чыксак дегенде, ошондо гана ушул программаны жакшынакай кылып ишке ашырабыз. Анткени мындай кагазга ороп айтып атасыздар да, программа депчи, мындай жалпак тил менен айта аласызбы Айнур эже? Конкреттүү түрдө эмне менен алек болосуздар? Кандай пландарды коюп атасыздар? Сиздер айттыңар, үмүт арткан пландарыбыз бар, максаттарыбыз бар дедиңер. Мындай бир нечесин санай аласыздарбы, жок дегенде? Ушул программанын 5 тарабы бар да. Биринчи бул кредит. Азыр бүт айымдар бүт акча деп сурап атышат. Бирок менин оюмча ушул коалицияга да жардам берет, мамлекет да ушул арасында, анын астында иштейт. Бирок чогулуп иштесек, бүт болгон мүмкүнчүлүктөрдү, ресурстарды, акча болобу, билим болобу, тажрыйба болобу бир жерге койсок, ошондо гана өнүгөбүз. Чачылып иштеберсек, анын мааниси да болбой калат. Кредит алууда сиздер жардам көмөк көрсөтөсүздөрбү чогулуп алып, же чогулуп программа түзөсүздөрбү? Программа, ошол программанын, мамлекеттик программанын бир тармагы бул кредит маселеси. Ошондуктан мамлекет, Министерство экономика, анан дагы партнерлор, международный организациялар, банктар, Национальный банк менен кошо атайын айымдарга арналган атайын кредитный линия түзөт. Бул биринчиден. Экинчиден, менин оюмча ушул кредит бул чоң маселе, бирок менин жеке оюм боюнча кредит алыш үчүн билим керек. Жөн эле акча бере берсе, ал акчаны картошка алып, ун алып, жеп коюп атабыз да. Микрокредитный организациялар ошо менен эле алек болуп, тилекке каршы бизнеске акча калбай калып атат. Анткени билим жок. Ошондуктан экинчи тармак бул билим берүү тармагы. Үйрөтүү, эмне кылыш керек, кандай бизнес план жаш керек, ошол акчаны бизнеске туура салуу. Үчүнчү тармагы бул ассоциациялар менен иштешүү. Анткени бул чоң маселе болуп эсептелет. Анткени 22 ассоциациялар бар, бирок бирибизди билчү эмеспиз. Жаңы таанышып атабыз. Анан бул биригүүнүн чоң, кандай десем, максаты бар. Азыр дүйнөлүк ишкерчиликтин арасында эң негизги тенденциялардын бири дүйнө боюнча биригүү. Бириккенде гана биз бир нерсеге жете алабыз. Бир-бирден жүрөрсөк, тайып калабыз, жетпей калат, билбей калабыз. Бүт мүмкүнчүлүктөр жаныбыздан өтө берет. Ошондуктан бул коалициянын мааниси чоң. Андан кийинки нерсеси бул, мен айтып кеттим, информационный кампания. Пока биздин элибиз, биздин кайнатабыз, агаларыбыз, кайненелерибиз, сиңдилерибиз ошонун маанисин билбесе, бизди колдобосо, бизге абдан кыйын болот. Ошондуктан ошо баарыбыз эл менен кошо, мамлекет менен кошо, партнерлор менен кошо, ошол түзүлгөн коалиция менен чогулсак, ошондо мен ойлойм, ошо 5 жылда биз мен абдан ишенем, биз жыйынтык көрсөтөбүз. Мисалы үчүн жергиликтүү жана башкаруулар бар го, айыл өкмөттөрү, айыл жериндеги аялдарды колдоо программаларыбыз бар дедиңиздер да. Анан сиздерге атайын заявка ташташ керекпи алар, же кандай иш алып барасыздар да ошол боюнча? Ишкер айымдарбы? Ишкер айымдар. Же жеке кайрыла алышабы? Биз негизи коалициянын план жөнүндө айтып кетейин. Айнур айым айткандай, кошумча эмне иш кылат коалиция? Эң биринчи эмнеден баштап атабыз? Биз азыр коалиция керектөөчү билим маалыматты берип атабыз. Анткени коалиция биргеликте иштей алганга. Андан сырткы экинчи айтып кетишти, уюм биздин бүгүнкү күндө тилекке каршы көптөгөн айымдар, ишкерлик кылган айымдар. Алар бизнес ассоциацияларга мүчө эмес.
Ошон үчүн бүгүн ойлойм, мен бүгүн абдан маанилүү биригиш керек, таанышып деп, анан кийин пландарыбыздын бири бул региондорго барып, ар бир ушу 7 областты камтып, ар бир ушу биздин бизнес айымдардын бизнес азалары менен барып таанышып, айымдар менен бетме бет аларга айтып берип, эмне иш кылгандабыз, билим берип, сыяктандыруу. Жок, биз азырынча эң биринчи этап бул алардын үнүн угуу. Анткени мисалы биз 4-5-20 уюм бир кабинетте отуруп алып, айымдардын кандай көйгөйү бар деп чечсек, бул туура эмес. Албетте бул уюмдардын мүчөлөрү жерине барып ошол угат турбайсыздарбы алардын ар кандай ишкер айымдар менен жолугушушубуз керек. Мисалы биздин уюмдардын коалициянын бир мүчөсү. Силердин өзүңөрдүн планыңыздар барбы? Ошо айтып Дал атам, ошол планды айтып мындай айыл өкмөттөрү сиздерге чакыруу жасайбы да? Кээ бир уюмдар бар, чакыруу жасап, келип биздин үнүбүздү угуп кеткиле деп кайрылуу жасашабы деген. Жок, биз азыр биз оюбузча азыр ошо коалиция мүчөлөрү менен өзүбүз айылга, ар кайсы областтарга барып, айымдар менен таанышып, алардын көйгөйлөрү кандай экенин чогулталы деп атабыз. Жана ошон жөн эле чогултуп эмес, баягы ошондой эле маалымат менен бөлүшүү. Анткени көптөгөн маалымат шаарда калат дагы, айыл жеркесине жетишпейт да. Анан экинчиден мен ойлойм, баягы биздин коалицияга мүчө болуу бул биз айымдардын уюмдарын чакырып атабыз. Бирок эгер бизди көрүп жаткан ишкер айым бар болсо, ишкердик кылам деген айым бар болсо, биздин коалицияга мүчөгө катары кирген 22 уюм бар. Ошо 22 уюмдун кайсынысы сизге туура келсе, ошол уюмга кошулуп, алардан жардамды, ушу мисалы уюмдар уже билим берет, кээде кандайдыр бир финанс алганга мүмкүнчүлүк түзүп берет, же болбосо продукциясын реклама кылганга кандайдыр бир жардам берет. Ар биринин өзүнүн компетенциясы бар да. Демек силердин эшигиңер ачык турбайбы? Кабыл алуу. Албетте ачык, албетте. Ошон үчүн биз пландап атабыз, жайга тапса болот, кантип ошо кайрыла алышат сиздерге? Эки түр бар. Биринчи бул социалдык медиа, сөзсүз түрдө бизде Telegram канал бар. Жана ошондой эле мүмкүн кандай аталат? VHC Cage деп аталат. Анан кийин экинчиден болсо биз пландап атабыз 1-2 айдын ичинде айылдарга баруу. Ошо барганда албетте биздин жолугушуулар келиңиздер, таанышалы, биздин контактлар менен алмашалы. Ал эми үчүнчү этап уже биз айымдардын үнүн уккандан кийин кандай көйгөйлөрдү бүгүн чече алабыз бүгүнкү күндө, 2-3 көйгөй кандай чече алабыз деп аны чогуу повестка катары карап, жана аларга чечимдерин иштеп чыгуу да. Ошол чечимдерди ишке ашыруу болуп атат. Жана ошондой эле бул жерде айтып кетейин, баягы эмне үчүн бул маанилүү болуп атат. Анткени негизи экономикалык абал абдан кыйын, жана ошондой эле рынокко доступ дагы. Андан кийин баягы Кыргызстандын ичинде эле жүрө бербей, бүгүнкү күндө биз дүйнөлүк рынокко чыгышыбыз керек. Ал үчүн биз азыр Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы ушундай коалициялар пайда болуп атат, ишкер айымдардын. Ошолор менен биригели деп атабыз. Мисалы Казакстанда пайда болду, Тажикстан, Өзбекстанда күтүп атабыз. Аларда пайда болсо, мүмкүн бизде Борбор Азиядагы ишкер айымдарды бириктирген кандайдыр бир коалиция пайда болуп, биз өзүбүздүн ичибизде эле эмес, мүмкүн дүйнөлүк рыноктарга чогуу чыга алабыз. Биригип алып, ресурстарыбызды кеңейтип. Анан мен айткым келет эле, бул мүмкүн бизди угуп жаткан айымдарга абдан бийик, абдан алыс болушу мүмкүн. Бирок чындыгында ушул кылынган иштин баары ар бир ушул жерде отурган уюмдардын иши, коалициянын иши, бизди угуп жаткан эмес, негизи эле ар бир ишкердүүлүк кылам жана ишкер айымдынга арналган иштер да. Ошон үчүн эгер кааласаңыздар, кызыксаңыздар, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, сөзсүз түрдө биз менен байланышсаңыздар, биз ошо сиздерди уюмдар менен тааныштырганга аракетибизди кылабыз. Жакшы экен. Сиздин сурооңузга жооп берейин. Сиз абдан жакшы суроо бердиңиз да, азыр айыл өкмөттөр чакыратпы деп. Вот мен өзүм экс айыл өкмөтмүн да. Ошол айыл өкмөттөр чакырып, уюштуруп, айыл өкмөтүнүн территориясында мен ушу ишкерлик кылат элем, мага билим жетпей атат, же маалымат жетпей атат деген аялдарды бүт уюштуруп, ушу чакырып, келип бизди окутуп кеткиле, көрсөтүп кеткиле десе, бул абдан жакшы иш болот эле. Биринчиден, экинчиден айыл өкмөт өзүнүн территориясында жакырчылыкты жоюуга, жашоо деңгээлин көтөрүүгө, көп дагы мындай ишканаларды ачууга мүмкүнчүлүк болот эле да. Бул ошо айыл өкмөттүн иши. Бүгүнкү күндө тилекке каршы айыл өкмөттөр бул менен көп деле алек болбойт. Алар мындай билбей атат, что негизи мындай билим алыш керек. Сиз туура айтып атасыз. Анан материалдык жакка. Айыл өкмөттөр бүгүн чакырат, эгерде таза суу, же какой-то бир спонсорство, ушундай да, ушундайларга чакырат. Бирок уюштуруп, бизге сиздер кармак бербегиле, вернее кармак бергиле, удочка. Бизге балыкты кармап бербегиле, биз өзүбүз кармайбыз деп чакыра турган өкмөттөр аз болуп атат, айыл өкмөттөр. Жок,
Мынакей биздин катарыбызда Гулира дагы келип отурат. Кош келипсиз, өзүңүз жеке ишкерсиз. Кандайча дал ушул коалицияга келип сиз кошулуп калдыңыз? Каяктан билдиңиз сиз дал ушундай аял ишкерлерди колдогон коалиция бар экендигин? Жеке ишмерлик менен уже 15 жылдан бери алекмин. Аялдар форумунун мүчөсүмүн. Курактын катарында ушул коалицияга кошулуп калганбыз. Эмне деп айтайын, мен деле бар жок бул жерде айтылган сөздөргө кошулам. Ооба, биздин аябай мындай айыл заты вообще ишмерликке багынганда аябай эле тоскоолдуктар көп болот. Мисалы үчүн, мен көп жылдан бери корпоративный бизнесте иштегем, банкта руководитель болчумун. Анан банктан кетип, болду, мен уже өзүмө иштейм дегенде, аябай мындай таң калыштуу суроолор болгондо, кантип сен эмне иш кыласың, эмнени билесиң, өмүр бою эле бирөөгө иштеп жүрбөдүң беле дегенчи. Ошол мезгилде азыр ойлосом, оказывается, мени колдогон бул менин үй бүлөм болуптур. Биринчиден, вот аял кишисине, если ишмердүүлүккө барам деп багынган аял киши болсо, эң биринчи поддержка ал үй бүлөдөн кетет экен да, жолдошу, Айнур айтмакчы, кайнене кайнтасы колдосо. Если вот айтат го мындай, орустар айтмакчы, если женщина счастлива, да, что счастливо все окружение деп. Мен деле ошондой өзүмдүн алек кылып бизнесимди ачканымда аябай прям кыйналып, мындай ой максаттар жүргөндө кандай болот эми, илгерки алып жүргөн айлыгымды таба аламбы же таба албаймбы деп. Бирок Кудайга шүгүр, азыр баары жакшы. Бул ишкер айымдардын ассоциациясы 10 жыл мурун түзүлгөн. Азыр бизде 100дөн ашык айымдарыбыз бар. Жума сайын 3-4 кишини кабыл алып атабыз. Азыр аты да даңкы да чыгып дегенде, Оштон да келип атышат, Таластан да келип атышат. Ассоциациянын аты Курак. Курак деген биз үчүн да, бул Курак жана Курак философиясы, Курактын философиясын ат кылып алганбыз. Анткени биз айым ушул ассоциацияга мүчө болгон айымдар ар түрдүүбүз. Жашыбыз да түрдүү, биздин ишкерчилигибиз да ар түрдүү, келген жагыбыз да ар түрдүү. Бирок баарыбыз чогулсак, өңүнө, түсүнө, материалына карабай чоңулсак, биз жакшынакай керектүү, абдан жакшы нерсе болот деп, ошо кыргыздын философиясын көтөрөлү, биригели, чогулалы, элге жардам берели, айылдарга баралы, чогулалы деген философияны алдыбызга коюп, максат кылып коюп, ошо атыбызды ассоциациянын атын Курак дегенбиз. Ошо Асилия айтып кеткендер, эгерде коалиция бул эмне, биз дагы барат элек, биз да мүчө болот десеңиздер, бул жерде бир топ 22 ассоциация бар. Ошол коалицияга киресиздерби же ар бир ассоциациянын Кайсынысы жакын болсо, ассоциациялар баарыбыз түрдүүбүз. Бир ассоциация бир жагынан күчтүүрөөк, экинчи ассоциация үчүнчү жагынан күчтүүрөөк. Ошонун кандай мүчө жагынын эрежелери таптакыр башка. Мисалы биздин ассоциацияга кириш үчүн акча төлөш керек. Кээ бир фондго эчтеке бекерлер ар түрдүү. Силерге кириш үчүн бекерби? Силерге да акча программа, биз бул программанын алкагында ушул ишкер айымдардын ассоциациялары менен иштешебиз. Коалицияга кириш үчүн акча төлөш үчүн бекер. Бул сөзсүз түрдө бул бекер. Анткени бул коалицияны негизи айымдар өздөрү биригип коалиция катары биригип атышат да, бул коомдук иш. Анан бул жерде кошуп кетейин, негизи суроо болушу мүмкүн, эмне үчүн бизге ушундай ассоциация керек, эмне үчүн коалиция депчи. Чынын айтканда, эгер мен Гулира айткандай жалгыз ишкер болуп жүрүп кыйынчылыкка туш болсом, жалгыз чечүү оор да. Ошондой кыйынчылыкка мен эле эмес, мен аскарым дагы миңдеген аял ушу менин өлкөмдө туш болсо, келгиле баарыбыз биригип чогуу ушул көйгөй чечсек жеңилирээк болот да, ошону мени бирөө угат. Эгер мен кандай кыйынчылык болуп жалгыз барып бирөөлөргө жардам бергенсем, мени эч ким укпайт, эч ким мени колдобойт. А эми 10 000, мүмкүн 100 000 ишкер айым биригип, биз ушундай көйгөйүбүз бар, биз чечүүгө даярбыз, келгиле чогуу сүйлөшөлү десе, анда мен ойлойм, биздин жашоо негизи жакшырып баштайт, көйгөйлөр чечилип баштайт. Анан кийин бизнес ассоциациялар ишкер айымдарды мүчө катары чакырышат. Ал эми бул коалициянын максаты ошондой бизнес ассоциацияларды жана уюмдарды, мүмкүн айымдардын кандайдыр бир группаларын биригип, андан кийин чогуу уже улуттук деңгээлде жана регионалдык деңгээлде көйгөйлөрдү көтөрүп, мүмкүнчүлүктөрдү алып келүү.
ошо ишкер айымдарга. Учурдагы Кыргызстандагычы ушул аялдардын ишкердүүлүгүнүн сферасындагы абал кандай баа берет элеңиздер? Аялдардын ушул ишкердүүлүгү өнүгүп жатабы? Ушул тууралуу айтып бересизби? Ошо Курак ассоциациясы жыл сайын эл аралык ишкер айымдардын күнүн өткөрөт жыл сайын. Ошолдо дайыма презентация жасайбыз. Тилекке каршы Кыргызстандагы ишкер айымдардын акыбалы өтө начар. Даже ошо Орто Азияда өлкөлөр менен салыштырсак, ошолорго караганда дагы биз эң деңгээлибиз төмөнүрөөк да. Эмне үчүн? Биринчиден, ушул мен айткандай биздин өкмөтүбүз, биздин элибиз анча колдобойт. Биринчиден. Экинчиден, мүмкүнчүлүгүбүз азыраак. Үчүнчүдөн, бизде мамлекеттик программа болгон эмес эч качан. Таджиктерде программа бар. 5-6 жыл мурун кабыл алышкан. Өзбектерде дагы чоң программа 5-6 жыл мурун, 10 жыл мурун кабыл алышкан. Казактар мурда эле кабыл алышкан. Бардыгы Кыргызстан башкасы ошол программа аркылуу алардын деңгээли өсүп жатат. Анткени туш тараптан жардам алууга, мүмкүнчүлүк болууга. Ал жактагы ишкер айымдардын деңгээли биздикине караганда алда канча жакшы турбайбы? Деңгээли жакшы, бирок менин жеке оюм боюнча биз кыргыз айымдар таланттууракпыз. Инициативабыз чоңураак, талантыбыз көйгөйүбүз да чоң да. Ошондуктан бизге бир аз эле мамлекет тарабынан программа деген бизге акча берүү эмес. Бизге көңүл буруп, анан айыл өкмөттө атпайсызбы? Ага мамлекет айтпаса бизди укпайт айыл өкмөт. Ал мамлекет кана айыл өкмөттөргө, министрлерге көңүл буруп койгула, тегинтип койгула, кредит отдельный линия кылалы дебесе, эч ким биз колубуздан келбейт. Ошондуктан биз ишкер айым тарабынан биригип атабыз ассоциацияларга. Анан дагы мамлекет дагы 5 минут көңүлүн буруп койсо, мен ойлойм коалициянын жардамы менен дагы биригип ошондо биз ишкер айымдардын санынын өсүшүн, бирок дагы бир жолу айтып кетер элем, кыргыз айымдары абдан таланттуу. Мен ушунча таң калам. Биздин мүчөлөр бир ушунча таң калам, ушунча таланттуу, жок нерседен көп нерсе кылышат. Бири-бирине абдан жардам берип атышат. Нур кызы отурат биздин катарыбызда, өзүңүз коуч экенсиз, мындай жаш ушул коалициянын өкүлү экенсиз деп айтсам жаңылбайм. Кандайча келип кошулуп калдыңыз? Эмнеси менен өзүнө тартып алды? Дал ушул коалицияга кошулуу максатыңыз эмне болду? Мен Айнур эжени толуктап кетсем, чындап эле биздин кыргыздар аябай таланттуу да, кыздарыбызчы. Мен өзү негизинен коуч болом, анан кийин блогер амбассадор. Себеби менин влиянием жаш муундарга чоң да. И бул жерге мени чакырышканына аябай кубанычтамын, себеби отклик бар. Айнур эже айткандай эле кошулуп кетсем, мен 95% айымдар менен иштешем. Аялдар, жаш кыздар, подросток кыздар. Бирок гендерлик стереотиптер аябай басып турат да. Гендерлик стереотиптер басып турган үчүн кыздар таланттарын чыгарышка, предпринимательдик духтары бар. Бирок ошол эле кызына тартынат, ачык айта алышпайт, ачык чыгара албайт, ошол маселе. Если даже вот пример, как мисал катары келтирсек, мага болсо менин курбу досум айтты. Нуркыз, сен аябай кыйын кызсың, сага сөзсүз кыйын эмес, слабый эркек керек. Себеби үй бүлөңөр бузулуп кетет болбосо депчи. Ошондой стереотиптер көп. Анан кийин кыздар болсо өзүнүн болушунча басканга аракет кылышат да, таланттарын жок кылганга, күчүн жок кылганга, күчсүз кыз болгонго. Анан кийин ошол үй бүлөлөрдө көбүнчө эркектер аябай зомбулук пайда болот, басымдуу пайда болот. Ошол аялдар кайра балдарын насильственное отношение, да. И андан кийин болсо биздин балдарыбыз кайра болсо аябай с комплексами чоңоюшат. И мне вот интересно вот этот проект продвигать, быть амбассадором, потому что я вот верю в то, что эгер аялдар көп болсо, башка аялдар чыгышы оңоюраак болот да. Мисалы үчүн Гүлер эже айтты, менин кайын журтум, менин үй бүлөм мени колдоду деп. Мисалы үчүн мен үчүн жакында бир аз кыйналдым да акча тууралычы. Себеби мен жаңы предпринимательмин. Акчадан бир аз кыйналдым. Апам болсо, сен 27-ге чыктың, үйүң жок, турмушуң жок. Дагы эмне деди? Жашынакай жумушуң жок. Эмнеге жетиштиң 27 жашыңа депчи. Эгер ушул көйгөйлөр ошо болот, жакшы поддержка болсо,
мен ишенем кыргыз кыздары көбүрөөк ачылат и бирөөгө көз каранды болбойт, өзүнүн ой жүгүртүүсү менен, өзүнүн таланты менен басып кетишет. А эгер ар бир кыз, ар бир эркек болгондо деле өзүнүн таланты менен басса, өзүнүн таланты менен жүрсө, стереотипке карабай, коомубуз бактылуу болот да. Менин коуч катары моя самая главная цель, чтобы наше население было счастливым, проявленным, чтобы вот я вот верю в то, что вот если каждый человек будет проявляться, мы будем счастливые, мы будем очень даже богатые. Возможно, даже как в Дубае. Рахматыбызды айталы сизге. Гүлира, сизден сурагым келип атат да. Сизди үй бүлөңүз тарабынан колдоо болуптур, анан келип ошо куракка кошулуп калыптырсыз. Мына айтып атат Айнур эже биздин ассоциациябызда мындай 100дөн ашык ошол жеке ишкер айымдардын башын бириктирип турабыз деди. Сиздин өзүңүздүн жеке мисалы ишкерлүүлүгүңүз эмне менен байланыштуу? Өзүңүз мурда банк кызматкери экенсиз. Мен илгери банктын кызматкери болчумун. Азыр менде 3 тармакта иш кыламын. Это биринчиси это билим берүү тармагы, жеке детский образовательный центрим бар. Ошол сейчас вот как раз Министерство образования менен биргеликте бир айга чоң проектти иштешип, ошону ишке ашырайын деп жатам. Экинчи тармагым это финансылык тармак. Это вот как раз финансовый аутсорсинг, юридический аутсорсинг для малого и среднего бизнеса. Да, мен как раз консультация берем жеке ишкерлерге, мен да региондорго барып көп өз арача мындай социальный жумуш аябай көп эле кылам. Помогаю им, финансово помогаю где-то, да, допустим, кому надо консультации, бизнес-планы и все остальное, я им этим помогаю. Вот. И третье направление – это легкая промышленность. Что самое главное, да, в поддержке женского предпринимательства? Женское предпринимательство в Кыргызстане, оно связано как раз с социальной сферой. Очень многие мужчины не идут в социальную сферу, да. Женщины чем занимаются? Женщины занимаются образовательной деятельностью, женщины занимаются здравоохранением, женщины занимаются легкой промышленностью. А эти три вектора – это как раз основополагающие нашего бюджета, да, нашей страны. И как раз это как фундамент для развития в целом общества. И мне бы хотелось бы, если была бы поддержка вот как раз вот со стороны ассоциации, со стороны государства, да, я думаю, что женщины-предприниматели могли бы больше вклад вносить. Да? Допустим, даже по исследованиям Всемирной организации труда, да, Кыргызстан вообще занимает там на 100 каком-то месте, потому что женщины у нас заняты. Да? Даже Таджикистан, оказывается, первее нас сейчас идет. И в этой связи, конечно, для нас как-то становится немножечко обидно, да? Да, обидно становится. Но с другой стороны, сейчас я вижу, да, тенденцию, что у нас идет очень много ассоциаций работы, которые хотят непосредственно продвигать это женское предпринимательство, хотят доносить свой голос. Курак за 10 лет проделал очень огромную работу. Мы были инициаторами, как раз Курак был инициатором данной вот госпрограммы, которую Айнур выше сказала, да. И я уверена, что данная госпрограмма, она принесет очень большие плоды. Да, финансы – это первый источник того, что не хватает для женщин-предпринимателей. Но правильно сказала Айнурджи, что одно дело просто получить кредит. Да? Наши многие не умеют этими кредитными средствами пользоваться. Да. У нас как идут? Зачем берутся заемные средства с банка? Это наши ТОИ, наши алабириштервис, да, и в итоге на бизнес у них ничего не остается. Но я была недавно свидетелем, меня приглашали как член инвестиционной компании, да, проводили вот фонд развития женского предпринимательства Агрохакатон. И действительно там были женщины-предприниматели с регионов. Я была поражена, насколько они действительно идейные. Да? На, не знаю, 10 сотках земли выращивают столько всего и на экспорт отправляют. Я была поражена. И действительно им не хватает чего? Знаний не хватает. Все наши знания остаются в Бишкеке, то есть вот более такой Чуйская область, да, скомпонована. А в регионах из-за того, что вот опять же проблема, то, что я на русском излагаю свои мысли, да, многие же наши регионы же не владеют официальным языком, а большая часть информационного поля у нас на русском языке. На русском. И если коалиция будет продвигать действительно работу в регионах на нашем кыргызском языке, я думаю, это тоже будет очень большой плюс для нас в целом. На самом деле, да, я вот, можно, да, вот на русском скажу.
Вот с Гулией я абсолютно согласна, потому что вот только самые вот эти крепкие девушки умудряются выйти вот даже в регионах. Я тренер по скорочтению, я автор методики, получается, и у меня 2 года назад обучалась женщина, она уже мама 4 детей, была в депрессионном состоянии, и увидела, что вот молодая девочка продвигается, захотела скорочтение освоить, освоила. И потом я как коуч поддерживала эти 2 года, сейчас она обучает женщин, она их коучит. Потом еще молодых школьников, 10-классников, 11-классников обучает скорочтению. И с тех пор, как она вот занимается своим предпринимательством, у нее улучшились отношения в семье. То есть на нее уже не давят. Ее больше уважают, она уже больше проявлена, ее характер начал проявляться. И я бы на самом деле хотела бы, чтобы не только вот такие смелые женщины, а в целом век онлайн-образования, когда все намного доступнее, чем раньше было, вот все вот женщины в регионах могли брать онлайн-образование и дальше передавать у себя уже в регионах. И поэтому вот эта коалиция для меня интересна тем, что женщины будут выходить, глядя друг на друга. Друг друга поддерживать. Гүлира менен Нуркызы айым айтып кеткендей, негизи ошо айткандары биздин коомдо канчалык айымдар бири-бирин колдоого даяр экенин көргөзгөн абал деп ойлоймун. Жана биз билем Гүлира айым көптөгөн долбоорлор, социалдык долбоорго катышып, өзүнүн колдоосун көргөзүп, ошондой эле финансылык жактан айымдарга колдоо көргөзөт да, өзүнүн проекттерин ишке ашырууга. Анан кийин баягы чоң кадам, абдан чоң бул философия деп ойлойм, солидарность бири-бирин колдоо депчи. Анан кийин эми ошол колдоо кичинекей эле кругта калып калбай, кичинекей бири-бирин тааныган ишкер айымдардын арасында эмес, негизи улуттук деңгээлде региондор, шаарлар бири-бири менен биригишип колдоо көргөзсө, андай мен ойлойм жеңилирээк болот көптөгөн нерселерди өтүү. Ошондуктан мен суранычым ар бир ишкер адамга, ар бир биздин коомдун жаранына, эгер сиз ишкерди көрүп жатсаңыз, өзгөчө ишкер айымды көрүп жатсаңыз, колдооңузду көргөзүңүз, клиенти болуңуз, инвестору болуңуз, мүмкүн кандайдыр бир өзүңүздүн кандай болсо дагы, мисалы социалдык сетке чыгарып, ушундай ишкер айым бар экен, мен айылымда жасаңыз. Мисалы мен айылымда ушундай айым бар, ушундай ишкердүүлүк кылат, эгер кааласаңар келип алгыла деп. Ушинтип эле бир 2 мүнөт убактыңызды кетирип койсоңуз, сиз уже салымыңызды кылып атасыз. Ал эми биздин максатыбыз көйгөйлөрдү бириктирип, ориентир алып, ошону жылдан жылга улам өтүп чечүү да. Анткени бир статистика исследование бар. Негизи дүйнө жүзү боюнча эле гендердик теңдик боюнча көйгөй чечүүгө Кыргызстанда как минимум 130 жыл керек экен бизге. Буунча биз күтүп албайбыз. Ошон үчүн Кыргызстанда бир мындай топ 5 деген барбы? Жыйынтык бай аялдар барбы? Бай. Мен ойлойм бар. Чын эле ишкерлик менен байыгандар. Салымбековду билет экенбиз. Аялдардан барбы? Чын эле өзүнүн ишкерликтен көтөрүлгөн да? Тууганы, күйөөсү же баласы менен көтөрүлгөн. Бар. Кимди айтасыздар? Мисалы мен билбейт экенмин. $1 аялдар да бар. Ким ошол? Но, к сожалению, это все вот көмүскөдө калат. Айта аласыңбы? Ким алар? Бар. Негизи эмне үчүн айымдар ушу публикага чыгышпайт? Ал айымдар бар, аларды өздөрү айтыш керек. Бирок эгер алар публикага чыкса, биринчи эмне болот? Негатив, абдан көп негатив болот. Ошондуктан көбү, анткени бизде Нуркызы туура айтып кетти, гендердик стереотиптер абдан көп. Эгер айым ийгиликтүү болсо, бизнесин абдан кыйын жүргүзсө, сөзсүз түрдө жаман сөздөр, жаман ойлор ал тарапка кетет да. Айсел, бир сөзүңүзгө аралжы. Мисалы, Wildberries беле, ушул компаниянын ээси аял киши экен да. Бир акыркы $300 менен баштаптыр. Көмүскөдө калып, мындай элге деле чыкпайт экен да, интервью деле бербейт экен да. Ошол сыяктуу эле биздин Кыргызстаныбызда демек бай аялдар бар турбайбы? Бар. Эмнеге ачыкта айтпайт ошо? Жазуу айтылды. Анткени мамлекет тарабынан бизнеске бир топ кыйынчылыктар жүргүзүп атпайбы? Ошондуктан бул биринчиден, экинчиден мамлекет тарабынан ошо кандай кыйынчылык болушу мүмкүн? Жанагы салык саясатында дагы биринчиден башталды да. Бул анан жакшы эле болуп чыксаң, проверкалар сразу көп. андай рейдерлик тартып алуулар болуп турабы? Конечно, айыл затынан рейдерлик кылган оңоюраак да.
ошондойлор болобу биздин Кыргызстанда? Эми аны Мен өзү угамда түзүш мисалы бизнесмен байкелер азыр айтып атат да, базарымды тартып алып атат, келип алып улам проверка жиберип атат, анан мага буттоосулар болуп атат деп айтышат да, аялдарга да болобу? деле бар Конечно, ошо. вот именно поэтому айылдар вообще чыкпайт. Потому что эркектерден, мырзалардан тартып алса, айымдардан тем более тартып алат. Ошондуктан бир топ аялдар тынч эле отурушат. Ну, потому что стереотип, экинчиден чын эле коркутушат. Эртең келип тартып алат. Эми ал аял заты болсо эмне дейт? Жанан мен ойлойм, жана гендердик стереотип тоже өзүнүн ролун ойнойт. Себеби аялы ушунчалык байлык тапса, ну как бы Неприлично. анча эле жакшы эмес деген, бул анда жолдошу кандай экен деген Качуу жаман аял экен дешет да. Кичтен кыйын болот. Бул биздин коомго мындай ой кабыл алынбайт да. Ошон үчүн бул дагы албетте анын үй бүлөсүнө, анын коомчулуктун көп нерсесине таасир этет да. Бизде көп кейстер бар. Айымдар абдан ийгиликтүү ишкердүүлүгүн жүргүзүшөт, бирок алар көбүнчө зарегистрированы кээде алардын күйөөсүнө. Да, өздөрү жүргүзөт, күйөөсүнө регистрация болгон. Но бирок аялдар абдан көп мындай благотворительный жаналардан көп жасайт. Айтып, айтпай да, айылдарда вот аялдар мындай бөлүшүүгө даяр экен. Да бир стереотиптерден кошуп кетсем, көбүнчө аял кишилер күйөөсүн астыга түртүп турганга аракеттенишет дагы, өздөрү аркасында калганга аракеттенишет. Себеби да ошондой болсо бактылуу болобуз деген үмүт мененчи, ошон үчүн дагы аял кишилер көп алдыга чыкпаган үчүн предпринимательство да көйгөйлөр болушу мүмкүн, именно женское предпринимательство да. Өздөрү кылып жатышса да, менин күйөөм кылып жатат деп аны алдыга салып, далысына согуп, таптап сен келин деп күчтүү мырзанын аркасында күчтүү айым турганы менен иши жок деп койгула. Рахмат силерге атайын убактыңыздар бөлүп келгендигиңиздер үчүн. Мынакей дал ушул ишкерлик чөйрөтөдө дагы биздин назик, сулуу айымдарыбыз дагы көп ийгилик жаратып аткандыгын бүгүнкү берүүбүздө биле алдык. Биз аялдардын ишкерлик коалициясы түзүлгөнү тууралуу элибизге жар салдык. Эгерде сиз ишкерлик менен алек болсоңуз, сиздин бизнесиңизге кандайдыр бир жардамдар, колдоолор керек боло турган болсо, колдоолор маалыматтык болушу мүмкүн экен, ар тараптуу жардамдар болушу мүмкүн экен. Анда сиздер дагы дал ушул Кыргызстаныбыздагы аялдардын ишкерлик коалициясынын курамына мүчө болууга сизде толук мүмкүн бар экендигин айткым келет. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.